Мына агарган бул мына жануар. Азыр мен сүртейин беле. Мына да саргайып, мына немesi чыгат мына. Аксыда кайналынын жок болуп кетүү коркунучу жогору. Аны сактап калуу үчүн тез арада кара өрүктү баскан орунду аныктап, дарылоо жүргүзүү кажет. Антпесе карапайым калк негизги киреше бөлүгүнөн ажырап, райондун экономикасына да терс таасирин тийгизет. Бул маселе боюнча район тургуну Жаныш Курбанов Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаевдин Аксы эли менен болгон жолугушуу учурунда айтты. Бир канча жол тапшырдык лабораторияга, Ошко тапшырдык, Бишкекке тапшырдык. Экөөнү тең мисал үчүн бурая плодовый клеш деп чыгарып берди. Бурая плодовый клеш, бул клеш жөргөмүш да. Бул жөргөмүш алманы да жейт, кайналыны жейт, накты жейт, бардыгын жейт. А бул курт азыркы кайналын жеп аткан кайналдан башка эчтемкеге түшпөйт. Азыркы мезгилде Аксы району автоматтык түрдө стелнейден кайналып өтүш керек. Окуу жылына саналуу гана күндөр калса да райондо мектептердин капиталдык ремонту бүтө элек. Ал Сары Челек айыл аймагына караштуу Авлетим айыл аймагындагы номер 5 Асанбек Кабаев атындагы билим берүү мекемеси. Аталган жайдын оңдоп түзөө иштери 2023 жылы башталып, 50% жумуш жасалып, иш токтоп калган. Каражат бөлүп берүү боюнча Төрөбаевга аталган айыл аймактын ардагерлер кеңешинин төрагасы кайрылды. Мектептин ичине кирсең просто көзүңө ишенбейсиң, көргөн көзүңө. Чачылган, ачылган, серилган. Ал эми окуу жылынын башталышына 15 күн гана убакыт калды. 15 күндө бул жерде иш бүтпөйт. Элдер толкуп атат. Бу балдарыбыз кайерге окуйт, кайсы класста окуйт деп. Мектептин директорунун настроениясы түшүп, ыйлагысы келип отурат. Эшигинде мектептин мугалимдери алиги мастерогун күрөгүн көтөрүп жүгүрүп жүрөт. Мына ушуну şu немеден суранып атабыз. Бакыт Төрөбаевден чтобы көңүл бөлүп, өзү көзөмөлүнө алып, ушуну бир жыйынтык чыгарып чечип берсин деген өтүнүч. Ак жол айыл аймагына караштуу 1000ден ашуун калк жашаган Райкомол айылында бир да бала бакча болгон эмес. Эл тарабынан көтөрүлгөн бул маселе жеринде чечилип, 2025 жылы республикалык бюджеттин эсебинен мектепке чейинки билим берүү мекемеси курулмай болду. Бүгүн үмүт артып Бакыт Төрөбаевга келдик да. Эми республиканский бюджетке киргизип чечип берүү жагын убада берди, Кудай кааласачы, 2025-ке. Анан ошондой эле бизде асфальт жол боюнча 2019 жылы 6 километр жол планга киргизилип, республикалык титулуниске кирген да. 3 километр жол базылып, 4 километр жол белгисиз себептерден токтоп калган. Пандемиядан кийин бүгүнкү күнгө чейин ал аткарылбай келет. Ошону жылда көтөрөм, быйыл дагы ошого эмне себептен кирбей калды, качан бүтөт, ошо маселени койдум. Жыйынга жалпы 400гө чукул жаран катышып, 30дан ашуун маселе көтөрүлдү. Анын ар бири протоколдук тапшырманын негизинде аткарууга алынмакчы. Диана Райымжанова, Бурканбек Матов, Аксы району.